көрүнүп атыптыр. Жакшы, демек Redux деген Redux негизи кантип кириш керек, Redux кантип туташтыруу керек деген бул эң жөнөкөй бул эң баштапкы кадамдар тууралуу айтып берейин. Так, эң башында биз Redux эмнеге керек экенин аныктайлы. Бул JavaScript колдонмолору үчүн жасалган абал башкаруу китепканасы. Китепкана деген library, библиотека деп айтып жүрөбүз. Абал башкаруу деген бул state management, бул управление состоянием дейт, абал башкаруу. JavaScript бул Redux-ты бир гана React менен эмес, ошондой эле Angular менен колдонсо болот, Vue.js менен туташтырса болот, таза JavaScript менен да колдонсо болот. Redux кандай маселени чечет? Ал таттаал user interface компоненттерин бири-бирине байланыштырып турат, бири-бири менен синхрондоштуруп турат. Мисал катары мындай аябай жөнөкөйлөштүрүлгөн бир user interface'ти алалы. Мында бир сатылып жаткан кийимдер, алардын баалары бар, долларда көрсөтүлгөн. Азыр ушу валюта деген настройка тууралоосу ушу Америка долларында турат да, азыр баланста $130 турат. Анан колдонуучу валюта которуу дегенди басып койду, сомдо көрүнсө келип атат да интерфейсте. Ошондо бардыгы синхрондук түрдө бир дароо эле которулуп кетти да. Бунун баары мисалы акча, бул баалары, кийим-кеченин баалары, өзүнчө компоненттер. Валюта деген бул өзүнчө компонент болуп турат, баланс деген өзүнчө компонент, валюта которуу деген өзүнчө компонент. Булар баары бири-бири менен ошол Redux аркылуу байланышкан да. Абалды башкаруу китепканалары да бар, башкалары. Мурун Facebook'тан Flux деп чыккан. Аны бир аз колдонуп көргөм, бирок башында React'ты жаңы үйрөнүп аткан убакта болчу да. Бул аябай башаламан ушундай көп каталар кетирчүбүз да, бул Flux колдонгондо. Ал эми Redux-ты колдонуп баштаганда бул кандай бир долбоордо бир кандай бир тазалык пайда болду да. Бирок ал эми тим эле баары таза болуп кетет, сонун болуп кетет деп кепилдик бере албайт, бул адамдын өзүнөн да. Мисалы биз анан дагы шашпай айтып берем тиги проблемаларда болгон маселелерди. Так, звук. Үн чыкпай атат деп атат достор. Анысы кызык болуп атат, мурун тууралап эле жакшынакай эле иштеп атат эле. Audio capture. Built-in микрофон менен көрөйүнчү анда. Окей, супер. Анан болбосо бул монтаж кылып коем да башчаңычы, эгерде башча улбай калган болсо. Анан так, ошондо Mobix деген дагы абал башкаруу китепканасы бар. Бирок муну колдонуп көргөн эмесмин, бирок көп адам Redux менен иштеш баштары айланып анан кийин койчу деп ошо Mobixти колдонуп кеткендер эсимде да. Ал эмес MIT-ни бүтүргөн балдар ушинтип айтканын уккам да, өз кулагым мененчи. Анан бул MIT-ни бүтүргөн балдар Redux менен жүдөп кетишсе, анан биз карапайым адамдар, албетте бизге окшогон карапайым адамдар кыйналып жүрүшөт. Бирок эч нерсе эмес, анда үйрөнсө болот. Redux өзү негизи мага жагат. Redux кантип иштейт? Абал тууралуу маалымат бир кампада сакталат да. Кампа деген бул жөнөкөй JavaScript объектиси. Ал синхрондоштуруу маселени чечет. Ошондо
Ал store деп аталат. Бул store жалгыз бир жөнөкөй айтып кеткендей эле JavaScript объектиси. Ал чындыктын жалгыз булагы. Башкача айтканда, мисалы валюта тууралуу маалымат бир жерде, анан кийин дагы анан билбейм, баланс деген жерде дагы өзүнчө валюта деп ушундай сыяктуу ар бир жерге өзүнчө жаза бербейбиз. Баарын ошо стордо бир эле жерден сактап коебуз, анан ошондо биз баардык нерселер синхрондуу болот да. Redux ыңгайлуу, анткени анын жардамы менен дайындар кантип, эмне үчүн, качан жана кайсы жерде өзгөргөнүн биле алабыз. Ошондо Redux-тын артыкчылыктары: абал тууралуу маалымат бир жерде болот. Дайындардын агымы ачык жана түшүнүктүү болот. Бул стримде мен бул дайындардын агымы тууралуу бул Redux атайын DevTool деген бар. Аны көрсөтпөйм, эгерде кызыксаңыздар, кийинки стримге дагы аны дайындап, ошону мен кантип иштеш керегин көрсөтүп берейин. Ал дебагинг үчүн аябай керектүү да. Ошондо глоссарий, ошо бул кичинекей бир сөздүгүн айтып кетейин. Store деген бул колдонмонун application абалын чагылдырган объект. Жөнөкөй JavaScript объект. Action деген бул абалды өзгөртүү ниетин чагылдырган объект. Бул дагы объект. Ал эми action creator деген бар. Action creator деген ал функция да. Ошол функция бул ушул actionды жаратат да. Функция чакырганда action жаратат объектилерди. Ал эми reducer болсо бул функционалдык программалоодон келген да. Анда JavaScript'те reduce деген функция бар. Ал функцияда аккумулятор деген түшүнүк бар да. Бул аккумулятор деген бир объект келет. Андан тышкары чоңдук келет да, бул эмеге, reducerге. Бул функция. Ал функцияга ошо аккумулятор менен чоңдук келип, анан жаңы аккумулятор жаратат да. Бул функция. Ошондо бул жаңы аккумулятор деген бул жаңы state, бул кийинки state болуп калат да. Reducer келди, мурунку азыркы учурдагы state. Бул аккумулятор деген бул state дей берели. Анан чоңдук келди дейли. Чоңдук деген бул action. Ошо action'дын тиби боюнча бул reducer'дын ичинде кандайдыр бир чечим кабыл алат. Кийинки state мындай болот, дегендей болот деп. Ал тууралуу азыр мен практикада көрсөтүп берейин. Туташтыруу боюнча азыр иш жүзүндө көрсөтөлү. Так, бир мүнөт. Терминалдын өңүн бир аз ак кылып алганыбыз туура болот окшойт. Basic, default. Шрифтин чоңойтуп алайын. Projects, dev курултай дейин. Бул жакка келип, npx create react app деп туруп, demo app деп коеюн. Бул биздин React applications demo app деп аталат. Буга React'ın өзүнөн башка дагы нелер керек. Так. Tutorials, getting started, installation. React'ın өзү керек. Redux-ын өзү да айтайын дегем да. Так, Redux. Андан тышкары React Redux. Бул Redux өзү React-ка эч кандай байланышы жок. Зависимость деп коет эмеспи? Dependency. Бул Redux React жок эле иштебейт да. Ошон үчүн бул React-ка туташтыруу үчүн ыңгайлуу нерселер бул React Redux-та жайгашкан. Балким Vue Redux деген да өзүнчө дагы бардыр, бирок ал тууралуу дагы өзүнчө стрим тарталы. Бул жолу бул Redux менен React колдонушун көрсөтүп берейин. Так, азыр to do application. Могу жерде демо бар. React
redux.js.org дегенде өзүндө example деген мына жерде бар. Examples. Ошол жерде demo бир to do application бар. Бирок ал to do'ну мен бул көчүрүп жазбай, бир аз өзүмө ыңгайлуу биз жумушта практика жүзүндө колдонгондой көрсөтүп жатам да бул жерде. Булардыкы менен бир аз айырмаланып турат. Азыр бул орнотулупту. Башында компоненттер жаза аласыз жөнөкөй. To do деген компонент болот. Андан тышкары to do list деген компонент болот. Ал лист болсо to do'ларды алып туруп, аларды map менен жүгүрүп рендер кылат. Андан тышкары бизде эмне болот? Анан add to do деген компонент болот. Ал add to do компонентте биз так бул көп убакыт алып атат. Муну орнотуп берсек болобу параллелдүү түрдө? Окей. Так, муну да көчүрүп коеюн. Redux өзү кичинекей китепкана деп айтышат. Redux-тын негизи өзүнүн жазуу боюнча дагы туториалдар бар экен. Мүмкүн болсо кийин дагы өзүбүз жазып көрөбүз Redux-ты. Жөнөкөйлөштүрүлгөн Redux-ты. Бул Redux менен иштеш үчүн JavaScript'ти билиш керек болот да. Анда мисалы JavaScript'тин өзүндө object destructuring деген бар. Ушундай сыяктуу нерселер бар да. Мисалы азыр могу жерден бир нерсени көрсөтөйүн. Бул жүктөлө берсин жанагы нерсе. Так. Бизде мондай так, бул шрифтин чоңойтабыз. Шрифт чоңойду бар. Object деген бир объект бар дейли. Анын ичинде key1 деген бар. Key2 деген бар дейли. Биз экинчи объектти мындай кылып түзсөк болот. Биз айтып атабыз, бизге биринчи объекттеги бардык нерсе керек. Бирок андан тышкары бирок анын ичиндеги могу key экиси башка нерсе болсун дедик да. Мунун ичинде бул мисалы 3 4 5 эмес, 4 5 6 болсун дедик да. Ошондо жаңы объект түзүлүп калды. Так. OBJ эмес, OB2. Ошол эле биринчи объект, бирок key2 дегенде 4 5 6 болуп калды. Бул жаңы объект түзүлдү. Reducer дагы ушундай сыяктуу иштейт. Бул эски объектини алат, андан мондой сыяктуу кылып кураштырып, эки нерсени бир нерсени кылып жаңы түзөт да. Бул эмне үчүн керек? Эмне үчүн биз бул объектини, могу биринчини мутация кылбай, экинчисин түзүп атабыз? Анткени бул эки объектилер булар reference type деп коет эмеспи? Булар өзү эс тутумдагы дарегине шилтеме кылып турат да. Объекттин өзү башка жерде ар бир элемент ар бир жерде сакталат, ал эми объект өзү дагы эс тутумда бир жерде отурат. Ал OB2 деген бул жөн эле ошол дарекке шилтеме да. Бул эгерде OB1ди, буну жөн эле мутация кылып өзгөртүп койсок, мисалы OB2 деп туруп мындай деле кылып койсок мүмкүн да. Бирок анда Redux түшүнбөй калат жаңы өзгөрүү болгонун. Redux бир гана экинчи жаңы объект түзүлгөндө ошондо гана түшүнөт да. Эми азыр ага жетебиз, могу орнотулуп бүтсө жаман көп убакыт алат экен. Муну алдын ала дайындап коюш керек болчу экен. Макул, муну үйрөнөбүз.
монтаж кылып бул нерселерди мүмкүн кесип алып салам. Дагы кандай өзгөчөлүктөр болуш керек. Ошондой эле нерсе, мисалы, тизмектер тууралуу да. Мисалы 1, 2, 3, 4, 5 дейли. Биз жаңы тизмекти ушул L1-дин негизинде, бул жөнөкөй L-дин негизинде жазсак, мындай болсок болот. Ичиндеги бардык нерселерди алып, бирок дагы кошуп кой бир нерсе дедик да. Тигилерди алып кошуп койдум. Муну биз мутация кылган жокпуз. Store'да, редюсерде биз мутация кылбашыбыз керек объектилерди. Ушундай жаңы ошо эски объекттин негизинде жаңы объект түзүшүбүз керек болот. Азыр бул жак орнотулду. Эми React Redux орнотоюн. Demo app. Диске жака эле орнотсоң керек, кечирип коюңуздар достор. Так, React Redux орнотулду. Demo app'нын ичинде орнотулду, жакшы. Азыр мен баштай эле npm run start. Өтө жай иштеди го. Так, суроолоруңар болсо бере бергиле дароо эле. Так, Redux-ты кандай татаалдыктагы проектилерди жазабыз? Чын айтканда мен мындай анчалык татаал болбосо эле колдоно берем да. Анткени мен бул бэкэнд менен иштейм. Көбүнчө эле. Аны эми негизи эле React-ты татаал долбоорлор менен колдонгонун көрөм да. Жөнөкөй landing page, жөнөкөй эң жөнөкөй, билбейм, 1-2 беттен турган, 1-2 компоненттен турган application'дерде Redux колдонуп кереги жок окшойт. Бирок андай application'дерде React менен жазуу дагы туура эмес деп ойлойм да, билбейм. Эми ал ичинде мындай интерактив болсо анда бир жөн, эгер ошондо колдонсо болот. Ошондуктан эгерде React менен бир нерсе жазып аткан болсоң, демек Redux колдоносуң да. А эгерде ал Redux колдонулбай турган долбоор болсо, анда ал React колдонбой эле болуш керек деп ойлойм да, билбейм. Жөнөкөй HTML менен жазып койгону оңоюраак. Бул менин оюм, билбейм. Так, Next.js Redux боюнча кыскача кандай кылса болот? Бир аз башкача экен. SPA иштеттим, бирок сервер сайт рендеринг иштебейт экен. SRR да иштебейт экен. Жакшы түшүнгөн жокмун суроону. Эми Next.js тууралуу мен жөн эле Next.js бар экенин билем. Анда page дегендер өзүнчө папкаларда болот экенин билем. Андан тышкары көп деле маалыматым жок да Next.js тууралуу. Так, дагы кичине проекттерге колдонсок, boilerplate код жазып жөнөкөй нерсени татаалдаштырып салбайсызбы? Эми азыр ошондой кылып көрөлү. Негизи boilerplate, муну ошондой boilerplate деле кылып койсо болот. Мен муну эң жөнөкөй кылып атам да. Бул Redux Func, мисалы азыр билбейм, туташтырбаймбы? Келгиле биринчи жөнөкөйдөн баштайлы, анан кийинкисинде мүмкүн boilerplate чогуу түзөбүз. Ошо демо кылып, кийин колдонгондо бул видео шпаргалка болсун дегендей. Бизде эми структурабыз кандай, көрүп алайлы. Мен өзүм Vim колдоном, бирок Vim'ди колдонбой деле койсо болот. Башка адамдар көбүнчө үйрөнүш кыйын да, көп убакыт кетет. Так, бул memory өтө аз жейт, ошондуктан жеңил. Так, app.js мунун ичиндеги boilerplate кодду таштап салалы ыргытып. Бул жерге биз
to do list дегенди ушул жерге коебуз да. Аны түзүш үчүн биз жаңы папка түзөлү. src'nin ичине өтүп туруп src'ге өттүк. Бул жерде мына app.js отурат. Мунун жанына components деп түзүп коелу. Components деп түзгөндө биз ичине барып биринчи to do деген эң жөнөкөй компонент түзөлү. To do check.js import react from react const to do return так, бул list item болот. Анан жөнөкөй текст болот да, бул жака текст келиши керек. Ал текст JavaScript'те мондай нерсе бар. Могул жерге негизи prop деген келет да. Props дегенчи объект келет. Бул объектти дароо эле prop, checkit, text деп деле жазсак болот мында болчу. Мисалы props дедик. Анан бул жерге props, checkit, text деп жазып койсок болот. Бирок мындай татаалдашып узарып кетет, ошондуктан бул жерден дароо эле ошол келген объект эле ичин жарып чегилерин түшүрө беребиз да, мындай болчу. Текст кылып. Эми export default to do дейли. Бул даяр. Эми to do list ушул жерге жазабыз. To do list check.js import react from react const to do list бар. Бул эмне алат? Бул to do'ларды алат. To do's бул to do'лардын тизмеги да. Азыр форматын бир сыра көрсөтүп коеюн. To do's return так, return бул unordered list болот. UL unordered list. Анын ичинде жана to do'ларды рендер кылабыз. Так, import to do from to биздики монда болду дейм. To do. Эми бул жерде to do деп жаздык. Бул өзү тизмек да, list array. Муну map кылсак болот. Map кылып жүгүрүп атабыз. Ошондо бир to do'ну алдык. Бир to do'ну алып туруп аны рендер кылып атабыз. Могул жерде дароо return кылып кетели. To do бул map болуп атканда key деген пропту беришибиз керек. To do дегенде to do'нун форматын дароо көрсөтүп коем эрден. Мындай түшүнүктүү болсун деп. To do'нун ичинде мындай бул to do өзү объект болот мындай. Анын ичинде ID болот. Мисалы 1 2 3 деп. Анын ичинде текст болот. Текст. Анан completed деген желекчеси бар. Completed бул boolean да, мисалы false. Ошондо to do key болсо, ар бир уникалдык ID'си болот ар биринде. To do андан тышкары бардык нерсени буга бере беребиз да. Так, ошондо бардык пропторду бердик. Мындай кыла турдук. Эми export default
to do list дедик. Эми азыр эмне кылабыз? Эми берге импорт кылабыз. Import to do list from components to do list дедик. Азыр эми бизди бул урушат да. To do listin ичинде эчтеке жок экен депчи. Окей. Мында to do listin ичинде эч нерсе жок болгондуктан, албетте бул бош нерсе көрсөтөт. Там булай айтат. To do is undefined дейт. Биз to do'ларды ал жерге берген жокпуз. To do's бар. Бош тизмек берели, эми undefined болуп калат. Undefined болгон жок. Эми бул жерге азырынча бере туралы. Мени to do's деген тизмекти монда кылып кол менен жазып коелу. Bunun ID'si 1234 oldu. Text, some text, completed, false oldu değil. Yani bunu do's dep beriydik. Жакшы, берги чыгып калды. Эми мындай сурады, муну кол менен кошо бербейсиз да тудуларды берби. Кол менен деле албетте кошо берсек болот, эми бул эч кандай пайдасы application болуп калат да. Келди могу жерге туду кошкон бир көзөнөк жазайлы. Муну жаңы эле add to JS дейли. Import React from React const add to do бар. Мында так return азыр тез жасап алам. Bunun içinde form болот. Форманын içinde input болот. Input type text болот. Азырынча ушуну жасап type button болот. Button type submit. To do деген жазып болот. Export default add to do. Эми муну импорт кылалы. Import add to do from components add to do. Эми компонент болду. Бул жерге жазабыз. Нерсе жазганда бул бияка чыгып калыш керек бул нерсе. Аны иштетиш үчүн биз биринчи модулден ref деген нерсе бар. Let node деп коелу. Бул тууралуу азыр көбүнчө бул тууралуу камсыздабай тургула. Муну азыр түшүндүрүш өтө көп убакыт элейт, ошондуктан жөн эле ушундай нерсе бар экен деп коелу. Так, node эмес бул ref. Так, бул node муну input дейли. Input мындай input деп койсок болот. Node деп койсок болот муну. Эми ошо типи inputка ушу node'ду беребиз. Ошентип байланыштырып койдук да.
Так, mmOf on submit деген функциясы бар. Бұл жерде event келеді. Бұл callback атқарылышы керек болады. Біз айтышымыз керек prevent default. Жаңа көрдіңдер ғой, бұл жерде басқанда бұл мындай reload болып кетеді да. Бұл браузерлер inputты көргенде, форманы көргенде, жаңағындай submitті көргенде ушинтип reload кылып салат. Біз айтабыз prevent default. Сен браузерде жазылганда иштебей дейсиз да. Console log, аны айтабыз могу inputке могу байланып кал да. Мына node деген, могу input деген көзөнөктү могу байлап атабыз. Ошондо inp value. Ошондо console колдоп атабыз. Так, ладно, консоль болуш керек азыр берде. Бул чыгып атат. Бул иштеп атат. Бирок муну кантип бияка байланыштырабыз? Биз азыр actionдар жасашыбыз керек. Actionдан айтып кеткендей эле бул колдонмонун абалын өзгөртүүгө ниетти чагылдырат да. Ал жөнөкөй объект болот. Ал үчүн action creator жасайбыз. Action creatorге чейин биз биринчи могу маселени бүтүрүп алайлы, могу to-dos деген көрдүңөр да. Буларды биз жөн эле кол менен жазып койдук. Буну storeга салалы. Store деген кампа болот да. Ошо кампада бул туруш керек баардыгы. Анан тиги action creatorлер жаңы action жөнөткөндө кампага келип калыш керек да. Азыр мындай кылалы. mkdir reducers дейли. Так. Reducers деп туруп бул жерге to-dos деген reducer жазайлы. Анда const initial state болсын. Initial state бизде баштапкы абалы бош, азырынча бош тизмек болсын. Анан функция түзөбүз reducerде. To-dos барабар. Ал биринчи аргумент катары state, жана аккумуляторду айтып атпадым, бирок ошону алат. Ал initial state'ке барабар болот, берилбесечи. Эң баштапкы абалы ошондой болот. Анан action келет экинчи, чоңдук катары. Анын ичинде ар кандай properties, ар кандай касиеттери болушу мүмкүн. Свойства, орусча айтканда, свойства. Ошолор бирок эң маанилүүсү type болуш керек ошо. Switch action type. Анткени биз actionдарды билишибиз керек болот да. Азыр эмне action болуп атат? Булбу же тигиби деп, мисалы бизге могу керек дейли. Case add to do деген action керек болот дейли. Могу action type add to do болсо, анда могу нерсе болсун деп айтабыз да. Return. Бул логиканы азыр жазбай турам. Жөн эле state'те return коесуң. Анан default сөзсүз керек болот. Default'ты да мисалы h1 могу action type h1 окшош болбосо, анда default кое берет. Return state. Анан могу state'те кайтара берет да. Так, бул жакка көп көңүл бурбай туралы азырынча. Export default to-dos дейли. Мында бизде бир нече reducer болот. Бир нече reducer болгон үчүн азыр кечиресиздер. Бир нече reducer болгондуктан бизде могу to-dos'тан башка дагы filter деген reducer кошом. Ошондуктан index деген index.js деген файл түзөбүз. Мында combine reducers дегенди алам да. Колдонам. Combine reducers деген Redux-тан келет болуш керек эле, калп айтпасам. Анан бул эмне кылат? Бул бардык reducerlerди алат. Жана to-dos'ту мисалы from
export default combine reducers. Бул ошо бир нече редюсерлерди алып туруп бир объектиге салып коет. Азыр бизде тудус эле бар, ошон үчүн ушундай да, бул кыскача жазылган объектиде мындай болот. Мисалы, todos илгеркиче жазганда JavaScript'ин ES6-га чейинкиси монда жазылмак болчу да. Азыр болсо key value окшош болсо, анда мындай эле кыска жазып коет. Так, муну жаздык, reducer. Эми бул application'га туташтырышыбыз керек. Туташтырыш үчүн биз могу index.js entry point'ка келишибиз керек. Import provider мондай болуш керек эле, азыр эсимде жок. Бияктан карап ал, бул канчалык тажрыйбалуу программист болсо деле ушинтип карап турат да. Нормалдуу нерсе. Билбей калышым, жатка билип деле кереги жок, чын айтканда. Күнүгө эле бул жаңыдан редакция туташтыра бербейбиз да. Аяга катып атат го. Counter todos example. Калды. Close tab. Там эмне өчүрө болсо, муну өчүрө турайын. Memory азыр керек, муну өчүрө турайын. Tutorials, tutorials туш керек эле. Tutorials, basic tutorial. Example to-do list. На entry point-та provider'ды React Redux-тан импорт кылдык. Муну көчүрүп алайынчы. Provider React Redux import create store from Redux import root reducer from. Могу жерде көңүл бурла. Биз жана эме жазганда reducers деп жазган мына папка. Анын ичинде index.js турат. Index.js турган үчүн биз жөн эле папканын атын айтып койсок болот. Reducers деп. Ошондо бул by default негизи абалкысы боюнча индексти окуй берет да, ичиндегилерди. Root reducer'ды алдык. Эми const store жасайбыз. Store барабар create store root reducer. Муну алдык. Эми provider деп store барабар мына жаңы түзгөн store'ду туташтырабыз. Туташтырдык. Эми бул app'ты ороп, app'ты ушу менен provider менен ороп койдук да. Бул ошондо бул provider мына store'ду prop катары мына бербейт, могу app менен ылдыйбыздай. App'тын ичиндегилерин көрөлү эми. Бербегенде келе бул ичинде бербегенде эмне болот экенин байкайлы, консоль окулчу. Бу жерде мисалы мындай эме бар дейли. Кичинекей объект бар дейли. Ушундай объект бар дейли. Ал эми му application'га келип калды да. Так, to do is not defined. To do деп жазышым керек болчу, мен to do деп жазып алыптырмын. Так, бул кайсынын ичинде экен? Reducers to do.js.
Okay. Могул жерде менде components деген нерсе бар. Бул React DevTools келет да. Мисалы, могу провайдерди мында койбодукпу. Анда могу store пайда болуп калды. Анда dispatch бар, getState бар, subscription методдор келди да. Анан app'ка келебиз. Так, to-do list. Так, app'ка келгенде, окей, буну таштыра элекпиз, ошон үчүн буга келе элек. Так, эми app.js'ке келдик. Бул жерде кол менен жазып болот му to-do'сту? Бул to-do'сту кол менен жазбай, бияка initial state'ин ичине салып коелу. Так, муну initial state деп атап коелу. Initial state азырынча берде тура турсун, бул жерде көрсөтөйүн деп атасыз. Бирок кийин бул жакка add to do менен салабыз. Так. Берде бул жок болуп калды. Кантип алабыз? To do бияка кантип келет? To do's. Анын үчүн биз контейнер түзөбүз. Контейнер. Ошо бул контейнер деген ушул эле компонентти алат. Анан бул Redux-тын атайын шаймандар менен жабдып коет да. To-do list. To-do list. Container. JS дедик. Азыр import кылабыз. Connect деген. Connect from React Redux. Import class to-do list from to-do list. Эми bizde const map state to props деген бар. Бул state кабыл алат. Ушундай бул функцияда return кылат, объект return кылыш керек. Ал болсо to-do's барабар дейт. Ама state бар. Биз жанагы combine reducer өтүкпү? Ошол жерде to-do's деп жазып коебуз, Ошондо to-do's деген келип калды бияка. Эми муну to-do listке беришибиз керек, map state to props. Ичинде айтпадыкпы, буга ноуну салып дедик да. Эми export default connect дейбиз. Connect деген функция болот. Бул функция map state to props алат. Map dispatch to props алат. Мында map dispatch жок, ошон үчүн эч нерсе эмес. Бул функция ушуну алып туруп дагы бир функция жаратып коет. Ал функцияга биз to-do listти салышыбыз керек. Бул функция жараттыбы? Бул болсо жаңы компонент жаратып койду. Ошондо to-do listти алып, ошонун негизинде жаңы компонент жаратып койду. To-do listке ошондо бул моуну to-do'сту салып берип койду. Store'дон алып. Store'дон to-do'сту, to-do's деген state'ти. Монтип салып туруп, бияка монтип ороп берип койду да. Эми буну биз импорт кылганбыз да app.js'ке. Берде контейнерди эч кандай to-do'сту берден жазбай эле Store'дон алгыдай кылдык. Так, Store'дон алып атканын билиш үчүн келе майдан коебуз. Some text from store. Кампадан келе атат. Мына. Эң жакшы. Эми action creator жазышыбыз керек. Биз мына жерде жазганда могул жакка келип калганда Store'го салынып, Store'да салынган нерсенин баары бияка келип атат, туурабы? Келе ошентип эле action creator'ды түзүш үчүн биз components, reducers жанына mkdir actions дейли. Так, буга өтөрдөн мурда бир аз комментарийлерди карап коеюн. Так, docker
чыгар пландаш керек кийинкисин. Докер тууралуу мен көп билбейм да. Билген адамды чакырганыбыз жакшы болот го дейм. Анткени эми өзүм деле кийин кичине үйрөнгүм келет да, аны көбүрөөк иштеп. Аябай кызык нерселер жазса болот, макул. Азырынча келе болмаган. Уланталы иште. Так, тудусту жаздык. Actions'ка кирели. Бул жерде index.js эле түзүп коебуз. Import React. Жок, React'ın керек эмес. Бизге бул эң жөнөкөй функциялар гана болот. Const. Так, биринчи экспорт кылалы. Export const add to do. Add to do эмне кабыл алат? Текст кабыл алат. Көңүл байкадыңар да, мында каша менен жазып койсо болот. Кашасы жок деле менен жазып коет, эгерде жалгыз болсо. Эгерде ичинде эч нерсе жок болсо, анда мындай бош каша жазышыбыз керек. Ичинде бир нерсе болсо, мындай сыяктуу болуп каша менен жазабыз да. Бул жалпы эле бул эч кандай Redux менен React'ка тиешеси жок, бул JavaScript'ке тиешелүү нерсе. Return айтканда бул action creator жөнөкөй объектин кайтарат. Анда сөзсүз type деген ачкыча болуш керек. Type бул add to do. Мен payload деп жазган жашагам. Payload. Да, экинчи свойство бул payload болот. Payloadдун ичинде ID болот. ID кылыш үчүн берги биз жөнөкөй counter кылып коелу. Constant left next ID барабар 0 кылып коелу. Ошондо next ID-ни плюс кылып кетебиз, кошуп. Payload кийинкисинде болот. Мында текст бар да. Текстке могу текст келе берет. Текстти жазып коебуз. Дагы бир жолу айтылып кетейин, мында кыска эле жазып койсок болот, анткени ключ менен значение окшош да. Бирок мындай кыла туралы, оңойраак болсун. Анан completed false кылалы. Ушунда берет. Жакшы. Эми муну add to do'га туташтырышыбыз керек. Add to do менен actions туташтырыш үчүн биз дагы контейнер кылып коебуз муну. Контейнер. Жумушта биз ушундай контейнер жазабыз да, негизи кээ бирлер мындай аралаштырып деле жазышат. Биз өзүнчө модульга чыгарганды жакшы көрөбүз. Контейнер дедик. Бул контейнерден түзүп алалы. Мына add to do'га биз могу add to do деген action creator салып ийишибиз керек. Add to do'ну салып ийиш үчүн биз могу add to do'ну берден чакырабыз да. Add to do деп туруп and value дейбиз. Мындай суроо келиши мүмкүн да. Эмне үчүн биз мына жерден эле import add to do from actions деп жазган жокпуз. Мындай кылсак бул store'дун dispatch деген функциясын чакырбай калат да. Dispatch деген функциясын чакырбагандан кийин store'го, могу reducer'ге келбей калат маалымат. Могу чакырылды деген маалымат келбей калат. Ошон үчүн биз dispatch менен могу add to do'ну туташтырып коюшубуз керек. Бул жөнөкөй add to do эмес, dispatch аркылуу келген add to do болуп калат да. Азыр муну көрсөтөм. Мындай кылабыз. Add to do container.js дедик. Буга import connect кылдык. Connect from React Redux import add to do деген компонент from
to do эми map const map state to props state бул state бияка туташпайт, бизде эч нерсе жок болот, ошондуктан биз жөнүндө return жөнөкөй бош эле объект кайтара берсин. Const map dispatch to props барар dispatch деген аргумент келет бияка. Return биз айтабыз add to do деген, add to do'ну импорт кылып алыптырбыз. Import add to do from actions. Add to do эмне алат? Бул текст алат. Текст келет. Бул функция жөнүндө жазып атабыз. Андан кийин бул dispatch деген функцияга, бул ушу store'дун dispatch'ы да. Store'дун dispatch'ы бияка келет. Ага биз add to do'ну чакырып туруп берип коебуз да. Add to do text. Могу текст, берилген текст мына жака келип чакырылсын деп атабыз да. Бул чакырып атат. Бирок анын сыртынан могу dispatch турат. Ошондо бул чакырылган нерсенин тууралуу бул dispatch store'го маалымдайт. Store'го маалымдагандан кийин анан бизге жана жаңы state келет да. Эми export default connect map state to props map dispatch to props. Анан бул туп берген компонентти add to do болуп. Ошондо бул муну да мынтип да жазып коюшат. Биз ушундай кыскараак жазабыз да. Контейнер түзүлдү. Actions таппай там дейт. Муну сактабыз план. Actions деген бул тудун жанында эмес да. Бул бир деңгээл өйдө жакта да. Пам-пам-пам. Иштеген жок. Бияктан add something деди. Контейнер dispatch to props туташтырдык. Эми add to do бияка келет ал. Конечно, эчтеке болгон жок. Биз бери логика жазган жоксу reducerденчи. Бияктан чакырылып атат. Болгон биз reducerден эч нерсе кылган жокпуз. Todo's'ка киребиз. Айтабыз, эгерде мо add to do болуп калса, тиги initial state is мондой массив да. Анан айтабыз, ошол эле массив болсун дедик. Бирок окшош болсун, бирок бул башка болсун дедик да. Ичиндеги оокаттын баарын көчүр. Анан жаңы объект түзүп атабыз. Бул массивдин ичинде объекттер болуш керек да. IDC payload, action payload action. Могу жерде actions ачып коеюнчу. Так, кечирисиздер. Actions'ты ачып коеюн. Ичиндегисин окуйлу мына. Бул type, action деген объект да, объект, action деген объект. Анын ичинде type бар, анан payload бар. Payload'дун ичинде ID бар, text бар, complete бар. Эми мына action type'ын окудук. Буга барар келдик. Эми бияка келди. Ошондо биз мына initial state да. Stage. Анан айтып атабыз, ошонун эле көчүрмөсүн жаза. Бирок ичине дагы бир объект кошуп коюп атабыз. Ал объектти алсак payload'у IDC барар ушу action payload ID болот.
текст бар. Action payload текст болот. Completed action payload completed болот. Эми достор, мындай деле кылсак болот. Мына payload деп жазбай эле, мына жалпак эле мындай кылып койсок деле болот да. Мындай деле жарай берет. Жөн бул баары бири-бирине окшош болсун деп мындай payload деп койгом да. Биз жумушта ушундай payload кылган үчүн ушундай бөлүнүп калгам да. Payload деген бул жүк десек болот. Келген жүгү да, мага action менен келген жүк. Ушу жүктүн ичинде ID бар, текст бар, completed бар. Эми иштеши керек. Action now жерге азыр жазабыз. Мынаны алып кел деп, өзүбүз унутпа деп жазып койдук. Мына жазылды. Жакшы. Кошулуп атат. Сүт алып кел дедик. Кошулуп атат, жакшы. Эми биз муну мынаны алып келип койгом деп, муну да алып келип койгом, муну да бүтүргөм деп белгилешим керек да турат. Ага өзүнчө бир action түзөлү. Export const action creator түзөбүз. Мына могу функция бул action creator. Mark toggle дейли. Toggle деген мындай өчүрүп күйгүзүү деген сөз да. Өчүрүп жандыруу. Так, toggle to do. Бул эмне алат? Бул ID алат. Анан return объект жаратат. Action өзүн жаратат. Ошондо type айтабыз. Toggle to do. Анан payload дейбиз. Payload ичине, ошо жүктүн ичине ID салып беребиз да. Эми бул объект кылбай эле болсок болот, payload жөнөкөй эле ID болсун да, баш тартпай элечи. Жакшы. Эми берге айтабыз. Эгерде мына эме келип калса, toggle келип калса, анда мындай кыл дейбиз. State деп жаза турайын. Const new to do деп коеюн. Биз болсо state да. Бул state бул өзү уже тудулар да. Так, map'ти алдык. Map деп туруп, анан бул бирден тудууну алып атабыз. Анан айтып атабыз, эгерде мындай жай алайынчы, шашпай. Return тудунун өзүн жөнөтө бер деп атабыз. Бирок эгерде могу тудунун ID-си барабар болуп калса, action payload'га, анда мындай кылып атабыз. Тудунун ичиндеги оокаттын баарын ал. Completed болсо, туду completed'тин тескериси болсун деп атабыз да. Эми азыр дагы бир жолу окуйлу мунусун. Мына payload'га ID келген, бул ушунда action payload демек ID да. Эки ID окшош болуп калса, анда ошол эле тудунун көчүрмөсүн алып, болгону completed дегенин ошо completed'тин тескерисин кылып кой дедик. Эми бул new to do's болду. Бул new to do'сту бияка жараткыбыз да. Ошондо бул көрдүңөр, бул жаңы, муну мутация кылган жокпуз. Муну мутация кылбай, жаңы map деген өзү жаңы массив жаратып берет да. Жаратып туруп, анан кийин return кылдык. Дайыма state'тин көчүрмөсүн return кылыш керек. Биякта да ошондой, берди да. Так, бул эмне болуп калды? Туура эмес жерде алып туруп, өзгөртүп алып туруп, бул эгерде мындай болсо эле жаңы туду жаза берсин, болбосо эски тудууну кайтара берсин дедик. Анан алып туруп айтып атабыз. New to do'сту мерден кайтарып кой депчи.
Жакшы, бирок муну чакырышыбыз керек да бул жерден. Аны болсо чакырыш үчүн контейнерге барып салышыбыз керек. Компоненттерди карайбыз. Мына жерде бар да уже контейнерчи. Аны бирге дагы бирөөн кошобуз. Айтабыз map dispatch to props кыл. Dispatch'ты бер. Анан toggle to do дегенди бул ID ала турган toggle to do. Аны dispatch кыл. Toggle to do чакыр ичинен, анан мынандай кылып кой. Map dispatch to props to салып бер деп атабыз. Эми бул map dispatch to props to do list дегенге барып калат да азырчы, prop катары. Азыр берде import кылып коелу. Import toggle to do from actions. Бул prop бияка келип калды. Мына to do listке. To do менен катар to do toggle келип калды. Ал toggle'ду айтабыз, эме досум, сен бул toggle to do'ну to do'га салып бер. Эмнеге дегенде, бул to do ар бир to do'да toggle to do чыгарылышы керек да. Toggle могул жакка дагы келип калды ошондо. Биз эми айтабыз, мына басылса, on click болсо, анда мындай иштейт деп айтабыз да. Азыр мазмун бир аз кичине кооздоп коеюн. On click болсо, toggle to do'ну чакыр. ID бериш керек да буга. Биз болсо могу эле буга эме келет да, болсо мондай ID келет да. ID чакырылып атат. Эми бул басылып атканыбызды каяктан билебиз? Келе көрөлү. Азырынча бул эч кандай эмес жок. Версткасы, ошо стилдерин өзгөрткөн жокмун. Мына могул to do'ну карайлы. Completed false болуп турат. Азыр могуну бассак, completed true болуп калыш керек. Completed true болуп калды. Эми бул completed true болсо, мына чийилип калсын деп стиль кошолу. Буга стиль деген style деген prop берсек болот. Анын ичинде объект болуш керек да. Келе объекттин да const style барабар мындай объект болот. Ана text decoration деген property бар. Ал болсо айтат, бака completed деген бар да. Ошондо бул эсиңерде болсо керек. To do'нун ичинде ID бар, text бар, анан completed бар. Мына ID келди, text келди, эми бул completed да келди бакачы. Анткени кантип келип калды, азыр көрсөтүп берейин. Edit src components to do list. Монтип келип калды. Бул ичиндеги оокаттын баарын алып эле бери дедик. Бири-бирден деле жазып отурмакпыз. ID барабар. Мына to do check it ID, text барабар. To do check it text депчи. Мондай кылып жазмакпыз да. Мисалы ID барабар. To do check it ID депчи. Анын баарын жазып отурбай эле монда дүңнөн беребиз да, мындай болду. Так, эмнени жазыптын? Text decoration. Эгерде completed болсо, анда line through болсун. Жана сызык менен чийилип калсын. Анда эмес болсо, анда жөн эле none болуп калсын дейбиз да. None.
Эми бул стилди бияка салып ийели. Мына. Так, жакшы. Не берет? Add to do могуну алып салабыз, Initial state'те бошотуп салабы. Нан алып кел. Süt алып кел. Айран алып кел дедик да. Алдым деп чип койдум. Болду окшойт дагы. Эмне көрсөтүп берейин? Так, B12'те жазган проекттериңиз өзүңүз unit test, Enzyme, Jest, Cypress колдонуп жазасызбы же тестировщиктер жазабы? Биз өзүбүз жазабыз. Биз ошо Enzyme менен Enzyme Jest менен Enzyme эки колдончу эле айтор. Unit tesттер жазылат, Cypress колдонулбайт да. Тестировщиктер бизде жок, баарын өзүбүз кылабыз. Өзүбүз код жазып, өзүбүздүн кодубузду өзүбүз текшеребиз. Бул жерге дагы эмне кошуп койсок болот? Бул жерге дагы компонент кошуп койсок болот. Мынандай. Мисалы, to-do lisттер көрүнүп атат. Completed to-dos дейли. To-dos container JS. Анан import connect from React Redux import to-do list. Жок, to-do list эмес. To-do list from to-do list const map state to props state алат. Мынандай нерсени кайтарат. Мондай кылса да болот. Return жазбайсың ошондо. Мондай толук кашалып койсоң, return жазбайсың. Мында дароо жазып кетерсиң да. Мондай болчу. Мында болсо эмне болот? Ошол эле тудулар. State to-dos. Бирок фильтрдейбиз. Бизге completed керек да. To-do check it completed гана болсо, ушулар фильтрленип to-do'ска берилип калсын дейбиз. Export default connect map state to props. Ал to-do list алып ошону ороп койду. Анын ичине тигини салып берип койду. Эми completed to-dos контейнерде completed бияка импорт кылалы. Completed those container. Төмөн жагына кое берели. Нан сүт. Нан алдым. Бүтүргөн иштерим бияка жазылат. Сүттү алып койдум. Бияка жазылат. Так, toggle is not a function. Toggle to do is not a function. Деген бересин план турасызбы? Dispatch'та бересин план турасыз. Tab edit. Source components not none да көчүрүп коеюн. Контейнердегини.
Dispatch the props. Тогултууну жака импорттоп коелу. Эми анда проблема болбош керек. Хоп. Хоп. Ушундай дагы бир жолу келе мени архитектурасын карап алайлы. Кандай эмне болуп кетти деп. Эң башында эле биз app.js'ке барып айттык да, бизге могу тудулар керек. Add to керек. Uncompleted керек деп. Бирок булар сторго туташкан эмес болчу. Сторго туташтырыш үчүн буларды биз контейнер деп атап койдук да. Муну атын мындай эле алып койсо болот, жөн элечи. Кыска эле алып. Бирок буларды контейнерлерден импорт кылып атабыз да. Тудуларды, add тудун, комплект тудуларды биз сторго туташтырып койдук. Сторго кантип туташтырдык? Мындай connect кылдык, мына React Redux менен. Анан action'дарды импорт кылдык. Анан dispatch'ка байладык. Dispatch'ка байлабасак, ушул жерден көп ката кетиребиз да. Мен дагы ката кетирип, канча кыйналып жүрдүм. Унутуп калыпчы могу dispatch'ка салам деп. Dispatch'ка салбасаң, store билбей калат. Store билбей алган соң, могу жака мулар келбейт да. Могу тудус чакырылбайт. Ошон үчүн dispatch керек. Дагы кийинкисинде биз эме кылсак болот. Дагы кененирээк backend жазап, ал жакта Redux Thunk деген бар. Бул асинхрондук action creator'лар менен иштей алат да. Бул жерде мисалы жөнөкөй объектилерди action creator'лар кантип жүрөт? Могу action creator'лар жөнөкөй объектилер болот, э? Бул жерге payload деген мисалы network request болушу мүмкүн backend'ке запрос. Post, get, create, delete сыяктуу. Put, patch дегендер. Ошондо бул да middleware деген түшүнүк келет да. Аны эми өзүнчө кылсак болот. Биринчи башында ушундай жөнөкөй нерсе кылып кол дедик. Ошондой анан мына жерде бизде 3 компонент жүрөт да. 1, 2, 3. Ушунун баары бири-бирине туташкан жок. Булардын баары бир чындыктын булагына туташты. Чындыктын булагы бул жерде store болуп турат. Бардык action'дар мындай эмелерди жөнөкөй объектилерди ыргытат. Ал объектилерди мына редюсерлер тосуп алат. Бул болсо мындай болсун, тиги болсо тигиндей болсун деп. Бардыгы бир борборлошкон бир жерде да. Мындай сыяктуу. Анан болбосо бул мен jQuery менен жазып көрсөңөр, биринчи React менен кичине ойноп көргүлө, жазып көргүлө. Анан кийин jQuery менен өзүнчө жазып көрсөңөр, мындай татаалыраак. Жаман кыйналасыңар да, анткени бир эле моундай store жок ал жерде. Store мүмкүн жазсаң болот, бирок сен кайсы жерден кайсы функция чакырылып, анан кантип муну мутация кылып жүргөнүн өзүң түшүнбөй каласың. Түздөн түз муну мутация кылып жүрөсүң. Бул React'та түздөн түз бул объектти store'ду мутация кыла албайсың. Ошондуктан биз easy билинип калат да, кайсы жерде эмне чакырылганын. Ошо easy билүү үчүн дагы кошумча Redux DevTool бар. Ошо Redux DevTool менен дагы иштегенди көрсөтүп берейин. Ошол жерде ким чакырылып кетти, кандай чакырылып кетти деп аябай жакшы маалымат берет. Ошо менен дагы сурооңор болсо айткыла, дагы көрсөтүп берейин, болбосо так эфирди деле аяктаган убакыт келди окшойт. Так.
Switch'te breaktер жазылбайбы? Жакшы суроо. Азамат. Breaktер жазылат. Бирок жакшы жери биз брейкти жок эле монда return кылып салсак болот. Мына келет add to the болчу. Add to the болду деп туруп мону return кылып ошол жерден бул функция бүтүп калат. Могу return дегенде эле функцияны атып кетет баягынан эле. Ошону менен бияка келбей да калат да. Кереги жок аны жазыш. Эгерде бу жерде return жазылбаса, анда breaktер жазыш керек болот. Return билбейм, бул эмен return кылбасак бияка өтүштүн эмеси жок болуп калмак да, кандай десем, мааниси жок болуп калмак. Анткени биз ар бир кейсте return кылышыбыз керек да. State'тичи. Ошо бу жерден кайтарып ийген үчүн мында ылдый кетпейт. Аны келе бул if'терди койгон сыяктуу эле да, мына жерге if коюп, бул туура болуп калса, анда бу жерден return коюп койсоң, мына функция токтоп калат. Мында деле бияка келгенде белгилесе, функция токтойт. Ошондой. Дагы кандай суроолор бар, достор? Payload evenттен келген даталарды алабы, actions'тен, то есть payload ооба биз генерация кылып деле койсок болот. Payload ооба көбүнчө эмеден көп. Биз функцияны чакырдык да, мисалчы. Мына эмеден to do list. Так, add to do'ну карайлычы. Add to do да могу add to do деген функция чакырдык. Ага могу payload мындай аргумент бердик да. Текст. Ал текст болсо мына action'да чакырылып атпайбы? Так, мына монда келди текст. Payload'ка биз текстти салдык. Completed дегени бул ошол бойдон кала берсин, биз жөн эле ойлоп таап койдук да, муну бияктан келген жок да. Биз жаңы түзүлгөндөр абалкысы боюнча могу false болсун деп атабыз да. Могу ID'син биз өзүбүз генерация кылып койдук. Ошо payload'ка салып, анан кийин ал эмеге келдик. Тудуска келдик. Анан payload'тан алып чыгып атабыз баарын. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул payload'ду жазбай деле койсок болот. Payload деген сөздү колдонбой эле башка, мисалы action, check it, type деген сөзсүз болуш керек. Калгандары action, check it, бир бале деп жазып койсок деле боло берет да. Так, to-do stitch index, экспортту кара. Bit файлда React.js, React деген жок. Жок, React деген жок. GitHub'ка кыргызып коесуң, бул жарайт. GitHub'ка салып берейин. Ошо, достор. Дагы эфирден тышкары эле талкууласак болот. Мен муну азыр GitHub'ка салып туруп, шилтемесин бул YouTube видео салып коем. Ошо.